Саламатсыңарбы балдарым? Силерге сабак камдадым. Жакшы окурсун сабакты деп, эсептерди чыгарсынбат деп, жакшы маанай арнадым. Акылдуу менин балдарым, тартиптүү болуп чамдагын, билимди алып татыктуу, мен үчүн болот кубаныч, 5 деген бааны алганың, дептирге сулуу жазганың. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактын алтын эрежелери менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта кунт коюп угабыз, тынчтыкты сактайбыз, жоопкерчиликтүү болобуз, тапшырмаларды убагында аткарабыз. Сабактын темасы 20 ичиндеги сандарды кошуу. Сабактын максаты 20 ичиндеги сандарды кошуунун ыңгайлуу жолдорун билишет. Ойлонууларын өстүрүп, жашоодо пайдалана билүүгө көнүгүшөт. Ал эми азыр балдар, сүрөттөрдүн жардамы менен туюнтмалардын маанилерин эсептейли. Мисалы, биринчи эсеп. 5 кошулган 7 барабар 12. 5 менен 7-нин кандай айырмасы бар? 12-нин кандай айырмасы бар? Бул жерде 5 бир орунду сан, ал эми 7-чи? Азаматсыңар, 7 дагы бир орунду сан. 12-чи? 12 болсо 2 орунду сан. Биз буларды ондукка, биздикке ажыратып көрөлү. Демек, ондуктан бирөө, бирдиктен экөө, башкача айтканда 1 ондук, 2 бирдик бар экен. Экинчи эсепти карайлы. Көгүш тегерекчилердин санын санап көргүлөчү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 экен. Ал эми розовый тегерекчилердин саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 экен. Демек, көгүш 7 тегерекчеге розовый 8 тегерекчени кошсок, барабар 15 болот экен. 15 дагы 2 орунду сан. Буларды дагы биз бирдикке, ондукка ажыратсак, 1 ондук, 5 бирдик бар экен. Үчүнчү эсепти карайлы. Бул жерде кызыл тегерекчилердин санын санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал эми көк тегерекчилердин саны 1, 2, 3, 4, 5, 6 экен. Демек, 6 кызыл тегерекчеге 6 көк тегерекчени кошсок, 12 болот экен. Буларды ондукка, бирдикке ажыратсак, 1 ондук, 2 бирдик бар экен. Төртүнчү эсепти карагыла. Жашыл тегерекчилердин санын эсептегиле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жашыл тегерекчеге 1, 2, 3, 4, 5, 6 сары тегерекчени кошсок, барабар 13 болот экен. Бул жерде дагы 1 ондук, 3 бирдик бар экен. Эми биринчи ак тегерекчилерди санайлы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ак тегерекче бар экен. Кошулган 1, 2, 3, 4, 5 сары тегерекчени кошот экенбиз. Барабар 12 болот экен. Буларды дагы ондукка, бирдикке ажыратсак, 1 ондук, 2 бирдик бар экен. Экинчи ак тегерекчилерди санайлы. 1, 2, 3, 4 ак тегерекчеге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сары тегерекчени кошсок, 13 болот экен. Буларды да ондукка, бирдикке ажыратсак, 1 ондук, 3 бирдик болот экен. Кийинки ак тегерекчилерди санасак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ак тегерекчеге кошобуз 4 сары тегерекчени. Барабар 13. Буларды да ондукка, бирдикке ажыратсак, 1 ондук, 3 бирдик болот экен балдар. Балдар, анда эмесе туюнтмалардын маанилерин эсептегиле. Биз буга чейин бир эле амал менен аткарып келсек, эми биз мындан кийин 2 амалды уда аткарсак болот экен. Мисалы, 6 кошулган 4 кошулган 7. Бул жерде канча амал жана кайсы амал турат? Экөөндө тең кошуу амалы турат. 6га 4-тү кошобуз, андан чыккан санга 7-ни кошобуз дагы жыйынтыгын жазабыз. 2 амал уда аткарылып жатат. Бирок бир эле сапка жазылып жатат.
6-га 4-тү кошуп, ага 7-ни кошсок 17 болот экен. Кийинки эсебибиз 7-ге 3-тү кошсок 10, 10-го 5-ти кошсок 15 болот экен. Эми кийинки кемитүү амалы. Бул жерде дагы 2 амал удаа аткарылып жатат жана кемитүү амалы бар. 12-ден 2-ни алсак 10, 10-го 10дон 7-ни кемитсек канча болот балдар? Туура, азаматсыңар 3 болот экен. Кийинки 13-төн 3-тү алсак канча болот балдар? 10 болот туура. Эми 10дон 8-ди кемиткилечи? 2 болот экен азаматсыңар. Андан кийинки 3-чү туюнтмалардын маанилерин эсептегиле дейт. 14 2, 14 2 орунду сан, 2 1 орунду сан. 14-кө 2-ни кошобуз. Эми буларды компонент боюнча кандай атайбыз? 14 2 же болбосо 16-ны эмне деп айтабыз? Демек 14-тү 2-ни кошулуучулар, ал эми экөөнөн чыккан сумма же болсо сумманын мааниси деп атайт экенбиз. 12 кошулган 4 барабар канча болот балдар? Азаматсыңар 16 болот экен. Эми 18-ге 2-ни кошкулачы? Канча болот? Туура, 20 болот экен. Эми 3-кө 12-ни кошкула. Кана канча болот? Азаматсыңар 15 болот экен. 6-га 13-тү кошкула. Канча болот экен? Туура, 19 болот. 5-ке 15-ти кошсоңор 20 болот экен. Эми 14-төн 2-ни кемиткиле. Канча болот экен? 12 болот экен, туура. 16-дан 4-тү кемитсеңер канча болот? Азаматсыңар 12 болот. 18-ден 2-ни кемитсеңер азаматсыңар 16 болот экен. Ал эми азыр Айбектин суроолоруна жооп бер дейт. Эстегиле дейт. 10 сантиметр барабар 1 дециметр. Биз буга чейин сантиметр, дециметр деген темаларды өткөнбүз балдар. Булардын баары узундуктун чейин бирдиктери. Башкача айтканда буларды биз аттуу сандар дейбиз. Эмне үчүн аттуу сандар? Анткени узундуктун чейин бирдиктерин билгизип атат. Бул узундуктун чейин бирдиктери. Эми төмөндөгү эсептерди чыгарып, суроолорго жооп берели. 1 дециметрде канча сантиметр бар дейт. Демек, 1 дециметрде 10 сантиметр бар экен. Ал эми 1 дециметр 6 сантиметрде канча сантиметр бар деген суроого жооп берели. Бул жерде 1 дециметрди сантиметрге айландырсак, 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 10 сантиметрге 6 сантиметрди кошсок канча болот балдар? Азаматсыңар. 10 сантиметрге 6 сантиметрди кошсок 16 сантиметр бар экен. Кийинкиге кайрылалы. 14 сантиметр 1 дециметрден канчага чоң дейт. Мен жогоруда айткам, 1 дециметр 10 сантиметрге барабар деп. Демек 14 сантиметрден 10 сантиметрди кемитсек, демек 4 сантиметрге чоң экен. Ал эми 7 сантиметр 1 дециметрден канчага кичине дейт. 1 дециметр 10 сантиметрге барабар дегенбиз. 10 сантиметрден 7 сантиметрди кемитсек, 3 сантиметрге кичине экен балдар. 5-чи маселени чыгаргыла дейт. Анара 5 дециметр кызыл жана 8 дециметр көк тасма сатып алды. Көк тасма кызыл тасмадан канча дециметрге узун дейт. Демек, көк тасма 8 дециметр болчу. Демек, 8 дециметрден кемитебиз 5 дециметрди. Барабар 3 дециметрге узун. Демек, көк тасма 3 дециметрге кызыл дециметрден узун экен. 6-чы сандардын катарын калыбына келтир дейт. Бул жерде жуп сандар экен. Биринчи 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14. Keyinki sandarыбыз так сандар экен. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. 7-ci маселе. Үмөт 12 жашта. 5 жылдан кийин ал канчага толот дейт. Кана балдар, ойлонуп көргүлөчү. Үмөт азыр 12 жашта экен. 5 жылдан кийин канчага толуш керек? Демек, 12ге 5-ти кошсок, 5 жылдан кийин Үмөт 17 жашка толот экен, азаматсыңар. Эми 8-ci маселе, бул жерден 4, 5, 7, 12, 15 сандардын ар бирин 3кө кемиткиле дейт. 4төн 3тү кемитсек канча болот? 1, туура азаматсыңар. Эми 5тен 3тү кемиткилечи? 2 азаматсыңар. 7ден 3тү кемиткиле? Туура, 4 болот. 12ден 3тү кемиткиле? 9 азаматсыңар. Эми 15тен 3тү кемитсек 12 болот экен балдар. Ал эми азыр балдар 10-чу маселени карайлы. Ар бир дарбыздын салмагы канча дейт. Экинчи дарбыздын салмагы таразада 6 килограммды көргөзүп турат. Биринчи дарбыз экинчи дарбыздан 2 килограммга ашык экен. Ал эми үчүнчү дарбыз экинчи дарбыздан 3 килограммга кем экен. Ойлонуп көргүлөчү. Демек, биринчи дарбыздын салмагы канча болушу мүмкүн? Туура, демек 6га 2-ни кошсок, биринчи дарбыздын салмагы 8 килограммды көргөзүп турат. Ал эми үчүнчү дарбыз 6дан 3тү кемитсек, демек 3 килограммдык дарбыз экен. Үйгө тапшырма балдар. 73-чү беттеги 11-чи тапшырманы аткарып келебиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукчакты сак саламатта тургула.